Бул видео сабакта 27 кошуу 1 канчага барабар жана 27 кошуу 10 канчага барабар бирге чыгарабыз. Бирок мен силерге сунуштайм. Видеону токтотуп, өз алдынча аракет кылып чыгарып көргүлө. Анда эмесе кеттик, бирге чыгарабыз. Демек, 27 кошуу 1 канчага барабар? Негизинен бул аябай оңой. Анткени 27ге дагы бир сан кошсок, 27ден кийинки сан болот. 28. Туура. Бирок мен бүгүн бул амалдарды ондуктар жана бирдиктердин жардамы менен чыгарууну чечтим. Мисалы 27 бул эки орундуу сан. Эки орундуу сандарда эки разряд болот. Биринчи разряд бул бирдиктер. Демек бизде 7 бирдик бар. Ал эми экинчи разряд бул ондуктар. Демек бизде эки ондук бар. Мына ылдыйда да эки ондук квадраттар берилген жана 7 бирдик бар. Эми ушул эки ондук квадрат бул 10, 20 жана 7. 27ге дагы бир квадрат кошкондо эмне болот? Биздин ондук разрядыбыз өзгөрбөйт. Бизде дагы деле эки ондук бар. Демек, ондук разрядында 2 бар. Ал эми бирдик разрядында өзгөрөт. Анткени мен 7 бирдикке дагы бир бирдик коштум. Демек бизде жалпы 8 бирдик болду. 28. Ал эми бул учурда 27ге ондук кошобуз. Демек 2 ондук жана 7 бирдикке дагы бир бирдик, 1 ондук кечиресиңер жана 0 бирдик кошобуз. Демек бул 1 ондук. Ал эми бирдик 0. Демек, мына байкадыңарбы? Бул учурда биринчи мисалда бирдиктер өзгөрдү. Ал эми бул учурда кандай болот? Демек бизде 1-2 ондук бар болчу, дагы 1 ондук кошулду. Ошондо жалпы бизде 3 ондук болду. Биздин ондуктар разрядында 2 болчу, азыр 3. Анткени 2ге 1ди коштук, ал 3. Ал эми бирдик разрядында кандай болот? Демек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бул жерде 7 бирдикке 0 бирдикти. Эч кандай бирдик жок. Демек бул жери 7 бойдон калат. Демек 7ге 0ду кошсок 7. Ошондо 27 кошуу 10, 37ге барабар. 37 бул 7 бирдик жана 3 ондук. Бул жерде турат 1, 2, 3 ондук жана 7 бирдик.